Саламатсыңар балдар. Бүгүн мен силерге оригами техникасын пайдаланып күчүк жасаганды үйрөтөм. Бизге түстүү кагаздар керектелет. Түстөрдөн кызыл, сары, ак түстөрү керектелет. Мындай термоклейдин жардамы болот. Кайчы клей, A4 кагазы керектелет. Буну менен биз оригами техникасын пайдаланып бүгүнкү сабагыбызда күчүк жасаганды үйрөтөмүн. A4 кагазыны биз 2 бөлүккө бүктөп алабыз. A4 кагазыны 2 бөлүккө бүктөгөндөн кийин андан кийин дагы бир бүктөйбүз. Андан кийин дагы бир кагазды 16 бөлүккө бөлүп алабыз. Бүктөп алган кагазыбызды ачабыз. Ачкандан кийин эсептеп чыксак болот. 16 бөлүккө бүктөп алдык. Андан кийин бул бүктөп алган кагазыбызды 16 бөлүккө бөлүп алабыз. Кыркып жатканыбызда түз кырканга аракет кылабыз. Мына кыркып алдык бүктөгөн кагазыбызды. Кыркып алганыбыздан кийин линейка менен өлчөсөңөр болот. Бул жагы 7 см, бул жагы 6 см. Кыркып алган кагазыбызды 3 бурчтук түрүндө жасасак, жасоо үчүн биз кыркып алган кагаздарыбыздын бир бөлүгүнү алып бул жака бүктөйбүз. Андан кийин бул жака, андан кийин ортодон бүктөйбүз. Арты жагынан бул жагынан бүктөйбүз. Мындай кылып 3 бурчтуктарды жасап алабыз. Күчүк жасаш үчүн, бизге күчүк жасаш үчүн кызыл светтен 200 учтук керек болот. Андан кийин ак светтен 160 учтук керектелет. Буларды жасаш үчүн мына ушундай кадимкидей эле ортодон бүктөйбүз. Артан ачабыз. Бул жакка. Мына 3 бурчтуктарыбыз бирдей болуш керек, эки жагы тең. Жасап алган 3 бурчтуктарыбызды кийгизебиз. Мына 3 бурчтуктарыбыз даяр болду. Эми биз кийгизгенди көрсөтүп берем силерге балдар. 2-3 бурчтукту алабыз. Клейдин жардамында тай коебуз. Экинчисин, бул 3-3 бурчтугубузду бул жактан кийгизебиз. Күчүктүн астыңкы бөлүгүн жасайбыз, тегерек формага келтиребиз. Тездик менен жасасак да болот, секин жасасак да болот буну. Бул кагаздан жасалган кагаздан жасалган күчүктү белектерге берсеңер болот. Мындай кылып тегерек формага келтиребиз. Азыр биз бир бөлүгүн жасап алдык. Экинчи бөлүгүн жасаш үчүн да ушундай эле ыкма менен клей кагазды кийгизебиz.
Андан кейін бұл жақа тегерек форманы чыгарабыз. Күчүгүбүздүн астыңкы бөлүгүнүн даяр болуп калды. Эми бул жактын да ушундай кылып эле кийгизип кете берсек болот. Күчүктүн астыңкы бөлүгүнү ак цветте жасасак болот. Ар ким өз каалагандай цвет берсе болот. Мисалы мен кызыл цветти тандап алдым. Ортосуну ак цветин. Мына балдар, күчүктүн астыңкы бөлүгү даяр болоюн деп калды. Мына балдар, биз кагаздын жардамында күчүктү жасап алдык. Эми астыңкы, үстүңкү бөлүктөрүн кураштырганды мен силерге көрсөтөмүн. Күчүктүн астыңкы бөлүгүгө клейдин жардамында клейлеп алабыз. Андан кийин күчүгүбүздүн башын коебуз. Клейдин жардамында клейлейбиз. Эми күчүгүбүздүн кулактарын коебуз. Bir кулагын коюп алдык. Эми экинчи кулагын коебуз. Эми колдорун жасайбыз. Keyin koozduk beriş üçün küçüğüzgü ortasına mınдай kılıp koluna açtırıp koysak bolot. Мына эми балдар биз оригами техникасын пайдаланып түстүү кагаздардан күчүк жасадык. Күчүгүбүз даяр болду. Саламатта калгыла балдар.